Ал топ 12 адамдан тұру керек эле. Качан жер сатууга даяр болгончо ар бир адам иштеп тапканынын 1/10 төлөп турмак. Көн акчаны адилеттүү түрдө ким канча салганына жараша бөлүнмөк. Балам, деди атам, сен али жашсың. Мен өмүр бою кыялымда сени бай, урматтуу адам болусун деп тилечүмүн. Сенин менин каталарымды кайталап калбагын дегим келет. Мен дагы аны каалабайм, дедим мен. Анда менин кеңешимди уккун. Өзүңдүн иштеп тапканыңдын 1/10 бөлүгүн анын пайдалуу ишине салгын. Ал акчанын жардамы менен сен менин жашымда көп акчага ээ болосуң. Сенин сөздөрүң акылдуу, ата. Мен бай болууну өтө каалайм. Бирок азыр иштеп тапканымдын баары чыгашаларыма нараң жетет. Ошондуктан азырынча кое турам. Мен али жашмын да, алдыда көп убактым бар. Анда мен дагы сенин жашыңда ошондой ойлогомун. Эми мына көптөгөн жылдар өтүп, карып калсам да алигиче байлыкты топтоп баштай элекмин. Биз азыр башка кезеңде жашап жатабыз, ата. Мен сенин катарыңда кайталабоого аракет кылам. Сенин алдыңда мүмкүнчүлүк ачылды, балам. Ал сени молчулукка, жыргалчылыкка алып келет. Сенден суранам. Бул иштен тең баргында досумдун баласынын иштегенин 1/10 бөлүгүн берүүгө келишим түзүп, бүтүрүп келгин. Иш созулуктурганды сүйбөйт. Бүгүн сенин мүмкүнчүлүгүң бар. Ошондуктан колдон чыгарба.